ЛТР каналында жаңылыктар маалымат кызматы, студияда мен Кубат Кубанычбек уулу. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Бир алкак бир жол демилгеси чыгыш менен батышты бириктирип, эл аралык деңгээлге чыгарды. Борбордо жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун отуруму болду. Ага ЖККнун коргоо министрлери катышты. Ереванда өткөн өкмөттөр аралык экономикалык кеңешинин жыйынында Мухаммедкалый Абылгазиев сөз сүйлөдү. Кыргыздын көркөм өнөрүндө чолпон жылдыз аталган Даркүл Куюкованын 100 жылдыгы белгиленүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков ЖККга мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин жыйынына катышуучуларын кабыл алды. Мамлекет башчысы коргоо министрлери менен учурашып, аларды алдыдагы улуу жеңиш күнү менен куттуктады. Ал Кыргызстан төрагалык кылуунун алкагында өз артыкчылыктарын ырааттуулук менен илгерилетип жатканын, коргоо министрлеринин жыйыны Кыргызстанда өтө турган ЖККнун уставдык органдарынын жолугушууларын ачканын белгилеп, ийгиликтүү жана жемиштүү иш каалады. Мамлекет башчысы дүйнөдө болуп жаткан глобалдык өзгөрүүлөр, уюмдун жооптуу зонасындагы өсүп жаткан коркунучтар жогорку деңгээлде биргелешип аракеттенүүнү талап кылаарына көңүл бурду. Уюмдун инструменттерин жана механизмдерин өркүндөтүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер өтө маанилүү. Биздин өлкөлөр алдында мамлекеттик коопсуздукту камсыз кылуу боюнча маанилүү милдеттер турат. Кыргызстан регионалдык интеграцияны, анын ичинде ШКУнун, КМШнын жана ЖККнун алкактарындагы интеграцияны мындан ары карай тереңдетүүгө биринчи даражадагы маани берет деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков. ЖККнун коргоо министрлеринин атынан сүйлөгөн Беларустун коргоо министри Андрей Равков президентке ийгиликтерди каалады. Сөзүнүн аягында президент Сооронбай Жээнбеков быйылкы жылга пландалган иш-чаралардын ийгиликтүү өтөөрүнө ишеним билдирди жана бардыгына жемиштүү иштөөнү, уюмду өнүктүрүүдө жана бекемдөөдө ийгиликтерди каалады. Жолугушууга ЖКК башкы катчысынын милдетин аткаруучу Валерий Семериков, ЖКК бириккен штабынын башчысы Анатолий Сидоров, Армениянын коргоо министри Давид Танаян, Беларустун коргоо министри Андрей Равков, Казакстандын коргоо министри Нурлан Эрмекбаев, Россиянын коргоо министри Сергей Шойгу, Тажикстандын коргоо министри Шерали Мирзо катышты. Я приветствую вас на нашей благодатной гостеприимной земле. И наша встреча проходит накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне. От всего имени, от имени народа Кыргызстана поздравляю вас всех с этой знаменательной датой. Это наша общая победа. Наши отцы и деды плечом к плечу стояли по защите нашей Родины. И они мужественно, самоотверженно боролись за будущее нас, за будущее своих детей. Главной задачей ОДКБ является защита наших территорий от любой внешней агрессии и международного терроризма. Кыргызская республика в рамках председательства последовательно продвигает свои приоритеты. Уважаемые товарищи генералы, происходящие глобальные изменения в мире, растущий уровень угроз в зоне ответственности организации требует более высокого уровня взаимодействия. Ушул эле күнү Борбордо жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун отуруму болду. ЖККнун коргоо министрлери өлкөнүн коопсуздугун сактоо маселелерин талкуулашты. Андан сырткары аталган уюмдун жамааттык күчтөрүн материалдык техникалык жактан камсыздоо сыяктуу 11 чечимге кол коюлду. Жыйын тууралуу кененирээк кабарчыбыздын материалында. ЖККга мүчө мамлекеттердин отуруму чакан жана кеңейтилген курамда өткөрүлдү. Анда Борбордук Азия регионундагы коркунуч жана чакырыктардын негизиндеги жамааттык коопсуздук, ошондой эле чек арадагы чыңалууларды азайтууга көрүлүүчү чаралар боюнча талкуу болду. Андан сырткары буунун жакынкы жылдардагы террорго каршы глобалдык стратегиясын ишке ашырууда ЖККга мүчө мамлекеттердин биргелешкен кыймылынын планын карап чыгышты. Мы обсудили широкий спектр вопросов, включая... Бир канча маселелерди карап чыктык. Анын алкагында жамааттык коопсуздук тутумунун күч каражаттарын түзүүгө негиз боло турган бир катар иш кагаздар каралды. Мындан тышкары маалымат багытындагы биргелешип иш жүргүзүү боюнча регламентти, тышкы саясат, коопсуздук жана коргоо маселелери боюнча талкууладык. Отурумдун жүрүшүндө негизги маселелердин бири Тажик-Ооган чек арасы талкууланды. Аталган аймакка баңгизат, мыйзамсыз миграция, террордук жана экстремисттик топтор коркунуч жаратат. Коркунуч торган чакта коңшулар менен ЖКК сыяктуу эл аралык уюмдар менен тыгыз кызматташып, чогуу аракет көрүү зарыл.
Принят и сегодня одобрен министрами обороны очень важный. Коргоо министрлери тарабынан маанилүү документтерге кол коюлду. Маселен Тажик-Ооган чек арасындагы коопсуздукту сактоо боюнча кошумча чара колдонуу. Документте тышкы саясат, аскерий коопсуздукту камсыз кылуу, тышкы агрессиядан жана терроризмден коргоо камтылган. Жыйындын соңунда катышуучулар иш-чаранын жогорку деңгээлде уюштурулганын баса белгилешти. Айта кетсек, отурумга Кыргызстан төрагалык кылууда. Президент Кыргызской республики еще раз обратил внимание и министров обороны. Сооронбай Жээнбеков дагы бир жолу Кыргызстан регионалдык интеграция, анын ичинде ШКУнун, КМШнын жана ЖККУнун алкактарындагы интеграцияны мындан ары карай тереңдетүүгө биринчи даражадагы маани берен, жамааттык коопсуздуктун кызыкчылыгы үчүн Кыргызстан уюмду өркүндөтүү боюнча ишти улантаарын белгилеп өттү. Биз бүгүн жыйында аталган приоритеттерди ишке ашыруу максатында көптөгөн маселелерди талкууладык. Күн тартибинде биргелешип иш жүргүзүү боюнча жана ЖККнун алкагында өткөрүлө турган машыгуулар, ошондой эле аталган уюмдун жааматтык күчтөрүн материалдык техникалык жактан камсыздоо сыяктуу 11 чечимге кол коюлду. Мерим Азимжанова, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР Бишкек. Бир алкак, бир жол демилгеси чыгыш менен батышты бириктирип, эл аралык деңгээлде өз ара аракеттешүүнү жаратты. Бул 6 жыл мурда КР төрагасы Си Цзиньпин тарабынан Борбордук Азия өлкөлөрүнө Индонезияга болгон сапарында биринчи жолу сунушталган. Анын негизги максаты эл аралык кызматташуунун жаңы түрүн түзүү, өнүктүрүү, аймактар аралык байланышты бекемдөө. Эң башкысы келечектүү экономикалык пайдалуу, эл аралык коммерциялык жана инфраструктуралык долбоорлорго колдоо көрсөтүү. Кенен Айпери Самат кызы баяндайт. Бир жол, бир алкак бул жылдар аралыгында белгилүү ийгиликтерге жетишти. Кытай тарабынан демилгеленген сунуш эл аралык коомчулукта дайыма оозго алынып келет. Ачык, айкын жана баарына пайдалуу болгондуктан идея дүйнө жүзүндө улам көп колдоого ээ. Надо сказать, что этот инфраструктурный проект Бул инфраструктуралык долбоорго каржылык көлөмү боюнча дүйнөдө башка долбоорлор тең келбейт. 2013-2014 жылдары Кытай тарабынан бөлүнчү сумма айтылган. Ал каражат 21 триллион 200 миллион доллар. Адамзаттын тарыхында мындай финансылык долбоор болгон эмес. Кытай биргелешип гүлдөө өнүгүү идеясын эле көтөрүп чыкпастан реалдуу кадамдарды жасады. Аталган долбоор азыркы Кытай бара жаткан өнүгүүнүн жаңы баскычын ачты. 2018 жылдын жыйынтыгы менен жогорку деңгээлде өткөн эл аралык кызматташтык боюнча биринчи форумда кабыл алынган. 280дей долбоордун 269у дайыма ишке ашып аткарылууда. Калган 10 активдүү иштеп чыгуу баскычында турат. Ошо Кытайдын өзүнүн түшүндүрмөсүнө караганда бул ошо Кытай менен дүйнө мамлекеттеринин рынокторун, базарларын туташтыруу. Бирок мунун алкагында азыр сүйлөнүп аткандай бул жалаң гана экономика бойдон же соода гана тармагына тиешелүү болгон проект эмес. Бул керек болсо акырындап геополитикага да, геосаясат, негизи эле улуу экономикалык мамлекеттердин күчтөрүнүн арасындагы бир чети кызматташууга болсо, бир чети мүмкүн атаандашууга да алып келе турган проект деп эсептелет. Бир алкак, бир жол долбоору 70%га жакын жергиликтүү калкы бар жана 75% энергоресурстары изилденген, ички дүң продукциясы 55% болгон өлкөлөрдү бириктирүүнү максат кылган. Аталган мега долбоор Евразия, Европа жана Африка менен соода алаканы арттырууга салым кошот. Анда 6 экономикалык коридор ачуу планы бар. Ал жолдордун бири Борбор Азия аркылуу өтүп Европага багыт алат. Алар Кытай Пакистан, Кытай Монголия Россия, жаңы Евразиялык континенттик коридор, Кытай Борбордук Азия, Батыш Азия, Кытай Чжуннань жарым аралы, Бангладеш, Кытай, Индия, Бирма. Политики и экономисты понимают, что это инфраструктурные проекты, которые финансируются очень большими деньгами. Экономисттер, саясаттануучулар ири суммага каржыланып жаткан долбоорлор Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан аркылуу Иранга, Индияга, деңизге, Түндүк Европага, Иракка, чыгышка өтөөрүн түшүнүп турат. Башкача айтканда, ушул баардык инфраструктурадан Кыргызстан сөзсүз пайда табат. Бул биз аркылуу өтөт. Кошумча жумуш орундары, каражат, бул жакшыртылган инфраструктура. Бир гана транспорттук автомобилдик жол эмес, темир жолу дагы бар. Мында көптөгөн тоннелдер болот. Анткени 99% тоолор менен курчалуу. Транспорт инфраструктурасын өнүктүрүү бардык өлкөлөр үчүн артыкчылыктуу багыт. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоорун ишке ашыруу керек дешет адистер. Анткени бул деңизге чыгууга жол ачат. Артыкчылык бере турган проект бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу. Бул тарапта 3 тараптуу атайын комиссия бар, жумушчу тобу. Бул топ бири-бири менен абдан тыгыз иштеп атат. Азыр эң негизги максат ушул тарапта бул проектти ишке ашыруу үчүн конкрет иштүү баштоо. Бир сөз менен айтканда, темир жолду курууну
ТИОдан кийин темир жолун куруп башташыбыз керек да. Кытай Эл Республикасы тарабынан сунушталган бир алкак бир жол долбоору жибек жолунун экономикалык калкагы. Жибек жолунун боюндагы мамлекеттер менен экономикалык кызматташтыкты чыңдоо, чыгыштан батышты көздөй тоскоолдуксуз карым катнашты түзүү максат. Айпери Самат кызы, Кайнар Ормонов, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Бишкек. Дүйшөнбек Зилалиевдин мүлкү 158 миллион сомго бааланат. Бул тууралуу УКМК тастыктады. Расмий маалыматтар боюнча ал 2011-2016 жылдары жетекчилик кызматтарды аркалап чыгаша кирешелерин 2,7 миллион сомго баалаган. Ошол эле учурда анын жубайы 525 миң сом тапкандыгы жазылган. Темага кабарчыбыз Бактыгүл Султанбек кызы кенен токтолот. 2 миллион 541 миң 527 сом. Бул экс-вице-премьер-министрдин 2011-2016 жылдардагы расмий декларациясында тапкан акчасы. Ушул эле убакта анын аялынын кирешеси 408 миң сомду түзгөн. Албетте бул Дүйшөнбек Зилалиевдин өзүнүн расмий каттаткан декларациясы. Зилалиев 2017 жылга чейин мамлекеттик маанилүү кызматтарда жетекчи болуп иштеп келген. Анын ичинде мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы, геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин директору. Тиешелүү органдар текшере келгенде Зилалиевдин кайдан тапканы белгисиз. Ири суммадагы акчалай активдери, мүлкү ачыкка чыкты. УКМК анын мүлкүн 158 миллион сомго баалады. Бул көрсөткүч расмий жогору көрсөтүлгөн кирешеден алдаганча жогору. Жүргүзүлгөн тергөө иштеринин негизинде Зилалиевдин расмий кирешелеринен бир канча эсе жогору, булагы жана келип чыгышы белгисиз болгон ири өлчөмдөгү акча каражаттары аныкталган. Өзүнө катталганын жашыруу максатында туугандарына же башка адамдарга катталган жалпы суммасы 158 миллион сомдон ашкан кыймылсыз мүлктөр да аныкталды. Алардын эсебинде кен казуу лицензиялардагы үлүштөрү жок. Белгилей кетсек, тергөө амалдарын жүргүзүүдө булактары такталбаган Дүйшөнбек Зилалиевдин ири акча каражаттары бар экени 2018 жылдын декабрь айында аныкталган. Шектелүүчүнүн декларацияда көрсөтүлбөгөн $889,900 акчасы ачыкка чыккан. Аны 2018 жылдын сентябрь айына чейин коммерциялык банктардын биринин уячасында сактаганы белгилүү. Белгилей кетсек, бул мыйзамсыз байуу беренеси боюнча кызмат адамынын мыйзамсыз түрдө расмий кирешесинен ашкан активдеринин көбөйүшүн тактап бере албаган учурда кылмыш иши козголот. Учурда бул кылмыш ишин тергөө аягына чыгып калды. Кылмыш иши тергелип бүткөн соң материалдар башкы прокуратурага берилет, андан ары сотко жөнөтүлөт. Өзүнө катталгандыгын жашыруу максатында кыймылсыз мүлктөрүн, батир, үй жана жер тилкелерин туугандарына же болбосо башка адамдарга жаздырып койгону дагы ачыкталган. 2017 жылдын 17 апрелинде ал соода сатык келишими боюнча 34 миллион жана 19 миллион сомго бааланган Бишкек шаарынын чок ортосунда жайгашкан эки кеңсени жакын туугандарынын бирине каттаткан. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин же азыркы өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин директору кызматында жүрүп, бир нече алтын, акиташ жана башка кендер жайгашкан жерлерге лицензияны өзүнүн жумушсуз тууганына жаздырып койгон. Өлкө эгемендүүлүк алгандан берки тоо кен иштетүүгө берилген лицензиялардын санынын 3/2 бөлүгү Дүйшөнбек Зилалиевдин өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетин жетектеп турган мезгилинде берилген. Салыштырып көрөлү. Жер казынасын иштетүүгө 2010 жылы 178, 2011 жылы 191, 2012 жылы 83, 2013 жылы 258 лицензия берилген. 2014 жылы берилген уруксаат кагаздары 336-га жеткен. Ген иштетүүгө уруксаат берүү укугуна ээ мамлекеттик геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттикте, ошондой эле кийин түзүлгөн өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетин Дүйшөнбек Зилалиев жетектеп турган учурда берилген лицензиялардын саны рекорддук көрсөткүчкө жеткен. Анын уруксааты менен 2015-2017 жылдары ар жыл сайын 600дөн кем. Алтын кендин издөөгө, чалгындоого жана өндүрүүгө 600 лицензия кеткен. Ал эми жер астында сууга 417 лицензия, көмүргө 333 лицензия берилген. Териштирүүнүн жүрүшүндө жакын адамдарына, туугандарына жана башкаларга катталган лицензияларды компанияларга сатуу фактылары ачыкка чыгарылган. Бүгүнкү күндө Зилалиевдин лицензия берүү жана анын калкалоосунда астындагы 13
компания фактысы боюнча материалдар териштирип сотко чейинки текшерүү өндүрүшүндө. Коомчулукта Тоо-Кен тармагындагы лицензиялардын ичинен уран кенин чалгындоого берилген уруксаат кагазы акыркы жумада курч талкууну жаратты. Адистер белгилегендей, так ушул уран боюнча 2014-жылдан 2015-жылга чейин лицензияны узартууга Зилалиев кол коюп берген. Бул жолку документте уран так белгиленген. Эми бул жерде негизгиси бул жерде ошол кезде жалаң эле уран эмес, алтын боюнча да көп лицензиялар берилип кеткен да, өтө көп лицензиялар, себептен мындай коррупциялык баягы схемада болгон, анан берилген, сатылган, мындайча айтканда жеке кызыкчылыктардын негизинде сатылган. Өкмөт уранга деп берилген Юразия Кыргызстан компаниясынын лицензиясын кайтарып алды. Легендарлуу парламенттин спикери Медеткан Шеримкулов бул туура кадам экендигин белгилейт. Айтымында убагында Турдакун Усубалиев уран казууга уруксаат берген эмес. Ал эми элдин келечегин ойлобостон уруксаат кагазын болгондо дагы уранга деп берүү чыккынчылык. Уранды казып алууга болгон чалгындоо иштерине мүмкүнчүлүк түзгөн биздин бийлик өкүлдөрүн, министрлерди, премьер-министрлерди, экс-президенттерди керек болсо жазага тартуу керек. Мындай элден жаап жашырып, керек болсо мыйзамды кыйга өтүп, бул маселелер ошол жогорку кеңеш менен алдын ала макулдашуу менен, эл менен кеңешүү менен чечиле турган нерсени мындай кыйга өтүп, жаап жашырып, чечим кабыл алгандыгы үчүн мурдагы жетекчилерди жазага тартуу керек деп ойлойбуз. Мындай пикирге серепчилер дагы кошулушат. Кыргыз жолу коомунун биримдик кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев уранга деп лицензия бергендерди ким экенине карабастан мыйзам чегинде жоопко тартышы керек деп эсептейт. Советтер Союзунун убагында ушул Кыргыз Республикасы өзүнүн эркин көргөзүп, ушул Кызыломполдон уран чыгартпай калдык эле. Кен байлыктарды мен айтпай эле коеюн. Уранды касып ошол элге кандай трагедия алып келерин эске албастан, ар кимдин чөнтөгүнө болгондо дагы кичинекей эле бир кучка элдин чөнтөгүнө кете турган акчанын негизинде элдин тагдыры, элдин ден соолугу мындай бир чоң катастрофага коюлуп жатканына мен просто таң калам. Эске салсак, мамлекеттик кызматта иштеп келген Дүйшөнбек Зилалиев мыйзамсыз байыганы үчүн кылмыш иши козголгон. Учурда Дүйшөнбек Зилалиев УКМКнын тергөө абагында. Дүйшөнбек Зилалиев айыпталып жаткан беренеде мыйзамсыз байоо, кызмат адамынын негиздеп бере албаган активдеринин артышы катары сыпатталат. Азыркы тапта УКМК тергөө ишин аягына чыгып калды. Толук иликтеген соң иш башкы прокуратурага өткөрүлөт. Бактыгүл Султанбек кызы, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек. Бүгүн жогорку соттук коллегиясы Садыр Жапаровдун ишине байланыштуу жаңы ачылган жагдайлар боюнча арызын карап, анын жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскартып, аны 10 жылга эркинен ажыратуу жөнүндө чечим чыгарды. Бул чечим эң жогорку инстанцияга таандык болгондуктан ал даттанууга жатпайт. Эскерте кетсек, Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде камалган. 2017-жылы июнь айында экс-депутат 11 жыл 6 айга кесилген. Бүгүн Ленин райондук сотунда 14 адамдын кылмыш иши боюнча соту уланды. Алардын арасында Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимов да бар. Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов мектеп курууга кеткен $2 миллион пайдаланууда жемкорлукка барган деп айыпталууда. Албек Ибраимовка дастан ишканасын жетектеп турганда $270 000 өлчөмүндө мыйзамсыз сый акы алган. Ысык көлдөгү күнөстүү жээк пансионаттын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерде мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Жактоочу Дубровин айыпталуучу Васильевдин кызыкчылыгында кезектеги ошол Васильевдин ишин өзүнчө кароо боюнча суранычын кайталап берип, аны Ленин райондук сотунун токтому менен 30 апрелдеги токтому менен сот канааттандырды. Кезектеги соттук отурум 2 майга жылдырылды.
Пара талап кылган Бишкек башкы архитектуранын бөлүм башчысы кармалды. Бул тууралуу УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматы кабарлады. 29 апрелде ыкчам иштердин натыйжасында Бишкек башкы архитектура мамлекеттик ишканасынын бөлүм башчысы $1,5 алып жаткан учурунда кармалган. Кармалган адам Арча Бешек жаңы конушунун жер участактарынын курулушуна уруксат берүүчү документтердин жоктугун билип туруп, тургундарды коркутуу менен $10,000 өлчөмүндө акча талап кылган. Анын $2,000 2018 жылдын аягында алган. Учурда материалдар сотко чейинки териштирүүнүн негизинде кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кармалган кызматкер УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бишкектин 1-май райондук соту жээнин байлап алып машинасы менен бир нече метрге чейин сүйрөп барды деп шектелген кишини үй камагына чыгарды. Мурун маалымдалгандай, Бишкекте жаран 9 жашар жээнин колун байлап, унаа менен 20 метр аралыкка сүйрөткөн. Бул тууралуу күч түзүмдөрүнөн билдиришти. 27 апрелде 1-май райондук милициясына Алтын Казык жаңы коршунда баланы сабап жатат деген маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге милиция барып, териштирүү ишин жүргүзгөн. 2010 жылы туулган баланы чоң энесинин үйүнөн акча уурдагандыгы үчүн жакын тууганы кармап алган. Ал жээнин тарбиялоо максатында колун байлап, унаасы менен сүйрөткөн. Жабырлануучу 3-чү балдар ооруканасына алып келишкен. Учурда ал нейрохирургия бөлүмүндө дарыланууда. Баланын энеси Орусияда иштери белгилүү болду. Бул факт жазык кодексиндеги 266 берене бейбаштык боюнча кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кадамжай районунун сотуна кошумча имарат курулууда. Курулуштун жүрүшү менен жогорку соттун төрайымы Баткен облусуна болгон иш сапарында таанышып чыкты. Иш сапардын жүрүшүндө Гүлбара Калиева жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен да жолукту. Кадамжай району Баткен облусундагы калкы көп аймактардын бири. Мындан улам аймакта соттук териштирүү иштери көп өтөт. Райондогу соттун эски имараты тар болгондуктан жанына кошумча имарат курулууда. Биздин эски Союз мезгилинде курулган имаратыбыз азыркы заманбап талапка жооп бербейт. Ошого карабастан 2017 жылдын орто ченинен баштап бул эски имаратты дагы биз бир топ ремонттон өткөрдүк. Азыркы күндө өзүңүздөр көрүп тургандай ушул акыбалда. Бирок ошого карабастан дагы эле кабинеттер жетишсиз, сот отурумун өткөрүүчү залдар да жетишсиз болгон бир эле чоң залыбыз бар. Кадамжай районундагы соттун имаратынан сырткары Баткен облустук сотунда жана Кызылкыя шаардык сотунун имараттары өткөн жылы капиталдык ремонттон өтүп, соттук процесстерди өткөрүүгө шарттар түзүлгөн. Санатташтуу жылында өлкөнү региондолду өнүктүрүү деп Кыргыз Республикасынын президент тарабынан жарыяланды. Өтө жыл ошонун тегерегинде алкагында чоң жумуштар аткарылып атат да. Эгерде бул биз куруп жаткан имаратта бүтүп калган болсо, ошол дубалдардын ичинде кабелдер кетилип, анан тийиштүү аппаратуралар орнотулуп, санатташтууду биз ишке ашырып коебуз да. Жогорку соттун төрайымы Баткен шаарында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жана Сүлүктүү Лейлик райондорунун судьялары менен болгон жолугушуусунда коррупция менен күрөшүү жана элге укуктук түшүнүк берүү маселелерин көтөрдү. Ошо коррупция менен күрөш кандай болуш керек деп атабыз. Коррупция эмнеден, кайсы булактары эмнеден дегенде биз ошону элдердин укуктук билими аз деп атабыз. Адам өзүнүн укугун билбесе, ал алданып калат. Ошон үчүн биз айтып атабыз судьяларга жөндөн бир эле иштерди карап эле жатпай кабинеттерде элге чыксын, элдерге мыйзамдарды түшүндүрсүн. Иш сапардын жүрүшүндө жергиликтүү бийлик тарабынан Баткен облусунун райондор аралык сотуна жана имарат куруу боюнча сот кызматкерлерине турак жай салуу үчүн бөлүнүп берилген жер менен да таанышты. Улан Маккамбаев, Абдырашид Саттаров, ЛТР, Баткен облусу. Кыргызстан ЕСтин алкагындагы өнөр жай кооперациясынын Евразиялык тармагы субконтрактация жана технологиялар трансферасы аттуу долбоорун колдоого даяр. Бул тууралуу Ереванда өткөн өкмөттөр аралык экономикалык кеңештин жыйынында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев билдирди. Өкмөт башчынын маалыматына караганда, бул документ өнөр жайындагы санарип кеңешке мүчө өлкөлөр ортосундагы милдеттерди иш жүзүнө ашырууга жана тыгыз кызматташууга көмөк берет. Темага кабарчыбыз кенен токтолот.
Быйыл Евразиялык экономикалык биримдиги жөнүндө келишимге кол коюлганына 5 жыл толду. Бул мезгил аралыгында биримдиктин укуктук базасын өнүктүрүү, өркүндөтүү, институттун өзүн күчтөндүрүү жана улуттук мыйзамдарды шайкештөө боюнча чоң иштер жасалды. ЕАЭП кыйла жаш жана ыкчам өнүгүп келе жаткан интеграциялык биримдиктердин бири болуп саналат. Уюмга кирген өлкөлөрдүн мындан аркы кызматташтыгын кеңейтүү үчүн ЕАЭП өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары Ереванга чогулушту. Карен Демирчан атындагы спорттук концерттик комплексте Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынын баштоо алдында Армениянын премьер-министри Никол Пашинян өкмөт башчыларды жылуу тосуп алды. Андан соң делегация башчылары бирге сүрөткө түшүштү. Уюмга мүчө 5 өлкөнүн өкмөт башчылары эң маанилүү маселелерди талкуулаганга чогулушту. Алардын катарындагы актуалдуу маселе ЕАЭП өлкөлөрүндөгү товар жүгүртүүнүн бирдиктүү көзөмөлдөө түзүмүн киргизүү. Ал бажы кызматтарына контрабандага бөгөт коюп, ал эми бизнести текшерүү кыскарат. Бул тапшырмалар тар чөйрөдө талкууга алынды. Евразия өкмөт аралык кеңешинин кезектеги жыйынында жалпысынан 13 маселе каралды. Алардын башкыларынын бири өнөр жай кооперациялар, субконтрактациялар жана технологиялар трансферлеринин Евразия түйүнү долбоорун ишке ашыруу. Өкмөт башчыларга ЕАЭПтеги соода саттыктын экосистемасын санариптештирүүнү өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү боюнча Евразиялык экономикалык комиссиянын доклады сунушталды. Бул жаатта Кыргызстан ийгиликтүү иш алып барууда жана санариптештирүү багытындагы долбоорлорду колдойт. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев билдиргендей 2019 Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланган. 2019 год 2019 жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Кыргызстан санариптештирүү маселесине зор көңүл бурат жана санариптик күн тартибинин алкагындагы өз ара пайдалуу долбоорлорду өнүктүрүүгө колдоого даяр. ЕАЭП мүчө мамлекеттеринин өнөр жайын санариптик трансформациялоо үчүн биргелешкен тапшырмаларды ишке ашыруу шарттары камсыздалса, долбоордун келечеги жакшы болот деп эсептейбиз. Мухаммедкалый Абылгазиев белгилегендей, санариптештирүүдөгү дагы бир артыкчылык бирдиктүү терезе улуттук механизмдерин ишке ашыруу болуп саналат. Ал эл аралык соода процедураларын жөнөкөйлөштүрүүгө жетишүүнү шарттайт. Бүгүн кабыл алынган бирдиктүү терезе улуттук механизмдеринин эталондук моделинин долбоору интеграциялык биримдиктин мүчө мамлекеттеринин тышкы экономикалык ишмердүүлүгүн жөнгө салууда бир түрдүүлүккө жетишүүгө шарт түзөт. ЕАЭП мүчө мамлекеттеринин өнөр жайын санарип трансформациялоо үчүн биргелешкен тапшырмаларды ишке ашыруу шарттары камсыздалса, долбоордун келечеги жакшы болот. Еще одним приоритетом является реализация. Дагы бир артыкчылык бирдиктүү терезе улуттук механизмдерин ишке ашыруу болуп саналат. Ал эл аралык соода процедураларын жөнөкөйлөштүрүүгө жетишүүнү шарттайт. Бүгүн кабыл алынган бирдиктүү терезе улуттук механизмдеринин эталондук моделинин долбоору интеграциялык биримдиктин мүчө мамлекеттеринин тышкы экономикалык ишмердүүлүгүн жөнгө салууда бир түрдүүлүккө жетишүүгө шарт түзөт. ЕАЭПтин санариптештирүү күн тартиби биримдикти өнүктүрүүдөгү негизги куралдардын бири болушу керек. Ал жагымдуу жана эффективдүү болушу шарт. Ошол эле учурда административдик бажы жана соода саттыктагы тоскоолдуктар жок кылынышы керек. Армениянын премьер-министри белгилегендей, биримдикке мүчө өлкөлөрдө электрондук коштоо документтерди киргизүү зарыл. Бул уюмга мүчө өлкөлөрдүн экономикасына жакшы пайдасын тийгизет. Особый интерес представляет полноценно. Күн тартибине коюлган негизги кызыкчылык ЭАЭПти санариптештирүүнү толук кандуу ишке ашыруу биздин стратегиялык кызматташтыктын негизги багыты. Айрыкча ЭАЭПтин өзүнүн жеке экосистемасында санарип кызматына мүмкүндүк берип өнүктүрүү, биримдикте трансчек аралык товарларга кызмат көрсөтүү үлүшүн көбөйтүү, санариптик кызматтарды рыноктук жөнгө салууда тең салмактуулукту камсыз кылуу керек деп эсептейм. Беларусиянын өкмөт башчысы Сергей Румас белгилегендей, биримдиктеги товар жүгүртүүдөгү тоскоолдуктар курч көйгөй катары калууда. Бул пикирге Дмитрий Медведев да кошулду. Ал билдиргендей, товар жүгүртүүдө эркиндиктин жетишпестиги байкалат. Бул көйгөйдү чечүүдө бирдиктүү аракет кылуу зарыл. Бирок 5 жыл аралыгында ийгиликтүү жыйынтыктарга жетишилген. Ага биримдиктеги ички дүң продукция 2,5% өскөнүн мисал катары келтирди. С третьими странами товарооборот вырос. Үчүнчү өлкөлөргө товар жүгүртүүнүн көлөмү 19%га өстү. Ал эми товарлардын көлөмү экономикалык кеңешке кирген биздин мамлекеттер ортосунда 9%га жогорулады. Мындан биз өсүүнүн оң динамикасын байкадык. Албетте, ар кандай тоскоолдуктар бар. Ал экономиканын бардык тармагында байкалат. Ошондуктан биз алдыга жылып, мерчемделген иш пландар жана жол карталары боюнча иштеп жатабыз.
Кыргызстан өз иретинде уюмга кирген өлкөлөр менен экономикалык соода саттыкты кеңейтүүгө ниеттенүүдө. Биримдиктин алкагында товарларды экспорттоону көбөйтүү пландалууда. Белгилей кетсек, ЕАЭП алкагындагы экспорттун көлөмү 5%га жогорулап, ал эми импорт 4,7%га кыскарган. Мындан улам Кыргызстандын өкмөтү бул көрсөткүчтөрдү жогорулатууга кызыктар. Кошумчалай кетсек, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынын 2019 жылдын 9 августунда Чолпон Ата шаарында Ысык көл көлүнүн жээгинде өткөрүүнү сунуштады. Улуу атамекендик согушта дайынсыз делинген Абдрасул Чороевдин уруш талаасында батырларча курман болгондугу ачыкка чыкты. Ал Нарын районундагы эмгек дала айылынан батышка аттанып, Ленинградты курчоодон чыгарууда каармандыктын үлгүсүн көрсөткөн. Бирок анын үй бүлөсү менен байланышы 1944 жылдын январында үзүлгөн. Ошондон азыркыга дейин бул кыргыз жигитинин өлүү тирүүсү билинбей белгисиздердин катарында эле. Бактыга жараша орусиялык эскубарлар тобунун узакка созулган аракеттеринин аркасында советтик армиянын катарындагы жоокери Абдрасул Чороев 1944 жылдын 24 январында Стара-Русь шаарчасындагы салгылаштарда окко учкандыгы жана сөөгү ошол жерге коюлгандыгы аныкталды. Андыктан ушул маалымат билдирилген кат анын 85 жаштагы уулу Аскарбек Абдрасуловдун колуна тийди. Эми ал эки уулу менен жеңиш майрамын утурлай атасынын сөөгүн жашырылган Орусияга сапар алышат. Мусулманчылык визипаларын аткарып келишмекчи. Андан тышкары атамдын инеси дагы тиги Курский дуга болбоду 43 жыл. Ошо Курскийде Шебекинский район село Маслово, деревня Маслово деген пристань. Анан бирөө топ аякка да бара келели деп атабыз, Россияга баргандан кийин. Улуттук баалуулуктарды сактайлы. Үй бүлө аял менен эркектен гана түзүлүш керек. Конституцияда жазылган эрежелерге дал келбеген принциптерге каршыбыз. Мындай пикирин эл өткөйгөйү аттуу коомдук бирикмесинин жарандардын жана жарандык бирикмелердин дүйнөлүк лигасынын өкүлдөрү билдирип чыгышты. Алар укуктук экстремизмге жана батыштын жат көрүнүштөрүн коомдук жайларда пропагандалоону токтотууну талап кылышууда. Кенен кабарчыбыз баяндайт. Үй бүлө аял менен эркектен куралышы керек. Алардан балдар төрөлүп, тукум уланат. Мындай жол менен улуттар сакталып, өмүргөчү уланып келген. Табиатка каршы чыгып, конституциянын принциптерин сактабагандарга каршыбыз деген коомдук бирикмелердин өкүлдөрү маалымат жыйынга чогулушту. Ушу Кыргызстан деген үй бүлөлүк каада салт баалуулукка аябай мындай эме берген. Мындай айтканда конституция менен бекитилген. Ошон үчүн эмне үчүн биз өзүбүздүн ошо каада салт эмелерибизди башкаларга тебелетишибиз керек. Түштүктөн, батыштан келген нерселер бизге баары бир болбойт. Карапайым элге жакпай атат. Анан жөн эле чуулган, пулгандарды чыгарып, жанагындай митинг-синтингдерди чыгара берген эмне кереги бар? Бизге мисалы үчүн революциянын кереги жок. Бизге эволюция керек. Кыргыздын менталитетине туура келбеген нерсе жат көрүнүш. Биздин бул жашообузга мындай айтканда таң булап келинген эле батыштын башка европалык түзүштөгү мамлекеттерден келген өзүнчө коом экен. Ошолду токтотсун деген эме менен энелер коому элет көйгөйү баардык карапайым эл келип атабыз. Эркек менен эркек, аял менен аялдын бүлө куруусунан тукум курут болот. Бул бир гана улуттун эмес, бардык адамзаттын көйгөйү. Батыштын идеясын колдогондор келечек муундун психологиясын бузушууда. Анткени улууларды көрүп кичүүлөр таалим алат. Укуктук экстремизмге каршы туруп, коомдук жайларда аларды үгүттөгөн жүрүштөргө, чакырыктарга жол бербешибиз зарыл. Мындай максатты көздөгөн топ чара көрүү үчүн тиешелүү мамлекеттик органдарга, президентке кайрылуу жолдошту. Кыргызстанда канча дипломатический корпустар болсо, дипломатик алакалар болсо, ошолордун баарына жиберилет жана ошондой эле мамлекет органдарына жана ошондой эле биздин ажыбызга, президентке жиберилет. ККМБ, НВД, прокуратура, сот жана ошондой эле жарандык уюмдарга жиберилет. Мындап келгенде бул бир эмеде кагаз жүзүндө жана электрондук жана ошондой эле интернет маалымат булактарында да биз таратабыз да бул немесинде ар бир нерсе жеткириш үчүн да. Аял менен эркектин жашоодогу орду, ролу башка. Ата-бабалар кылымдар бою сактаган улуттук баалуулуктарын, каада салтын, үрп-адатын кийинки муунга өткөрүп берүү милдет. Батыштан келген идеологияга азгырылбай, жаштарга, келечек урпактарга туура тарбия берүү керек. Улуттук нарк насилди тепсиген кадамдарга жол бербөө кажет. Салттуу үй бүлө түшүнүгү кыргыздарга сиңип, кылымдар бою жашап келет. Аны улантуу максатыбыз. Улуу элибизде жанакындай жорук досунду алып келгендин өзү биздин душманыбыз. Биздин бүгүнкү көрүнө душманыбыз. Кыргыз элинин наркына салтына зыян келтирген нерселердин барлыгы болбойт. Бизде кыргыз элинин жаштарыбыздан
жүрөгүндө кыргыз каны кайнап оргуштап турганда анын барын жакын жолотпойт. Батыштан келген агым кыргыздардын менталитетине туура келбейт. Салтуу үй бүлө принцибин сактаган эл үчүн жат көрүнүш. Аларды колдогондор коомду иренжитип, табияттын мыйзамына каршы чыгышууда. Муну колдогондор каалаган башка мамлекетине барып жашасын. Кыргыздардын түшүнүгүн бузууга жол бербейбиз дешет уюштуруучулар. Алар бул кадам кыргыздардын жашоо турмушуна таптакыр туура келбейт. Ата бабалар аздиктеген руханий мурастарды, өлкөнүн бүтүндүгүн сакташыбыз кажет деген оюн билдиришти. Жазгул Сейдахматова, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек. Кыргыздын көркөм өнөрүндө чолпон жылдыз аталган Төкөлдөштүн 4 кызынын бири Даркүл Күйүкованын 100 жылдыгы белгиленүүдө. Анын алкагында кайталангыс сахна жана кино сыймыгы аттуу китеп көргөзмөсү жана илимий практикалык конференция болуп өттү. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Тихо, тихо. Дура птица. Кыргыз көркөм өнөрүнө зор эмгек сиңирген Даркүл Күйүкованын театрда, кинодо жараткан образдары кыргыз маданиятынын тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калды. Театр адистеринин айтымында Даркүл Күйүкова табигаттан актрисалык өнөргө жаралгандай ички сезими күчтүү театралдык трагедиялык пландагы актриса болгон. Кыргыздын патетикалык, эпикалык пландагы, балким жападан жалгыз деп айтсак бул чындыкка туура келип калышы мүмкүн, актрисасы катары тааныйбыз. Анткени Күйүкованын аты менен кыргыз театрынын тарыхына Жаңыл Мырзанын образы кирген, биздин кыргыздын баатыр кызынын образы. Андан тышкары чыгармачылык табияты дагы кыргыз театрында бир мындай өзгөчө болуп көрбөй турган кайталангыс касиетке Даркүл Күйүкова. Это моя земля. Эта земля услышала мой первый крик. Кыргыз театрынын көрүнүктүү баштоочуларынын бири чыгармачылык жолун 1936 жылы Жаш балдар театрында баштаган актриса кыргыз аялдарынын аркыл образын чоң чеберчилик менен ачып берген. Атанын тагдыры драмасындагы Оңолкандын образы албут, ачкөз, орой аял болсо, Саманчынын жолу спектаклиндеги Толгонай боорукер, кайраттуу жана мээримдүү эне болуп чыга келген. Актрисанын куулган өнөрүнө суктанган студенттери анын образы бүгүнкү күнгө чейин элестеп турарын айтышат. Спектакльдерine массовкасына катышып, бул агайлардан тарбия талим алган адам катары, мен бул агайларга мен абдан терең ыраазычылык билгиземин. Эжекейибиз абдан бизге мындай жакшы мамиле кылчу. Негизи мындай биз жаш балабыз да, студент балдар болсок, мындай өтө эле көп уруш какчу эмес. Дайыма мындай жакшы жолго жүрүүбүздү, жакшы сахнанын сырларын терең өздөштүрүүгө бизге жакшы направление берип, бизге жакшы багыт берчү. Даркүл Күйүкова 1919 жылы 15 майда Бишкек шаарына жакын Төкөлдөш кыштагында туулган. Залкар таланттын 100 жылдыгына карата кайталангыс сахна жана кино сыймыгы китеп көргөзмөсү Даркүл Күйүкова жана сахна искусствосу аттуу илимий практикалык конференция болуп өттү. Албетте, бул киши тууралуу дагы бир топ көргөзмөлөр, ошондой эле бул киши тууралуу баягы бир тасмаларды тартканда да кыйналдыбыз, анткени бул кишилер тууралуу документалдык материалдарда калбаптыр да, аз эле калыптыр. Анан ушул элдин аң сезимине маалымат караштар аркылуу, анан түздөн түз бир иш-чараларды өткөзүп, андан кийин бир элдин эсине карай жаңылап коелу деген ойлор болуп атат. Бир комплекстүү программалар бар. Маданий иш-чаралардан мурда алгач мамлекеттик аларча көрүстөнүндө СССРдин эл артисти Даркүл Күйүкованын эстелигине гүл чамбар коюлуп, Куран окулду. Эскерип гүл салышты. Ушуга чейин эстеп жүргөн аябай ыраазымын. Кыргыз элим деп жүрчү апам. Анан өзүм азыр аябай толкундонуп атам. Кийинки муундарга каалоом ошол унутпасын. Апамдай болгон кишилерди унутпасын. Мареке 3 майга чейин уланып, анын алкагында эскерүү кечелери, тегерек столдор, чыгармачылык кечтер жана театралдык фестиваль өткөрүү мерчемделген. Айтпөз Ыргакбек кызы Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек. Бүгүн театр өнөрүнүн корифейлеринин бири Кыргыз СССРнын эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын ээси Сатыбалды Далбаевди акыркы сапарга узатуу зыйнатына жакын туугандары, кесиптештери жана өкмөт өкүлдөрү катышты. Театрда эмгектенген жарым кылымдан ашуун мезгилдин ичинде Далбаев дүйнөлүк жана кыргыз драматургиясы боюнча коюлган 100дөн ашуун спектакльдерде башкы ролдорду ийгиликтүү жаратып,
кыргыз көрүүчүлөрүнө таанылган. Анын ысымы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрынын Баткен Кыдыкеева, Муратбек Рыскулов, Даркүл Күйюкова жана Сыдыкбек Жаманов сыяктуу алгачкы карылгаштарынын катарында турат. Маркумдун сөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Сатыбалды Далбаев чыгармачылыктын татаал жолун басып, улуттук театр өнөрүн бийик профессионалдык деңгээлге көтөрдү. Заркал таланттын ысмы кыргыз маданиятынын тарыхында өзгөчө бийиктик, этаптык көрүнүш катары жазылып калды. Анын актердук чыгармачылыгы нукура улуттук чыгармалар менен жоорулушуп, дүйнөлүк классика менен терең байланышкан. Агабыз репертуарында дүйнөлүк адабияттын театрдын алыптарынан Шекспир, Островский, Хикметтен тартып, Айтматовдун, Абдумомуновдун, Жакиевдин, Байжиевдин калеминен жаралган жаркын образын бүтүндөй бир элестен кеткис галереясын түзгөн. Кыргыз элинин сыймыктуу уулу, залкар талант, асыл адамдын элеси элибиздин жүрөгүнө түбөлүк сакталып калат. Ош облусунун аймагында 3 ай ичиндеги айрым райондордо салык төлөмү толук жыйналбай калды. Бул тууралуу бүгүн Ош облусунда өткөн 3 айды талдаган коллегиялык жыйында ачыкталды. Андан сырткары билим сапаты төмөндө абалды оңдоого 6 ай убакыт берилди. Теманы кабарчыбыз улантат. Жыл башынан бери 3 айда облуста 7 жаңы ишкана ачылып, өндүрүш көлөмү 2 миллиард сомдон ашкан. Бул сан өткөн жылдан 147 миллион сомго көп. Айыл чарбасына жеңил насыялар 100 миллион сомго көп берилген. Жалпы 300 миллион сомдун 70% мал чарбасына, 30% дыйкандарга бөлүнгөн. Андан сырткары кайра иштетүүгө да 6% үстөгү менен берилди. Мындай өсүү менен бирге аймакта аксаган тармактар да бар. Өткөн 3 айдын ичинде Ош облусунда салык топтоо толук аткарылган эмес. План берилдиби, аны аткарыш керек. Ошондуктан Өзгөн, Кара Суу, алай райондарда, алар эми түшүндүрмө бериш боюнча биз ар бир салык инспекциясынан себептерин үйрөндүк. Билесиңер, баягы токен тармагында иштей турган фирмалар бар. Регистрация шу жерде болгон. Алар мисалы өткөн жылдары лицензия боюнча салыктар төлөшкөн да. Анан бул ар жылы мындай озунча бир эме, өткөн жылы көбүрөөк төлөнүп койгон да. За удержание лицензия деген салык бар. Ошо баягы штраф катары, эгер лицензия алып коюп иштетпей туруп калса, баягы токен ишин баштабаса. А бил андай салык түшкөн жок. Ал эми билим берүү тармагында Ош облусу олимпиадалык көрсөткүчтө өлкөдө 6-орунду ээлеген менен, бирок билим сапаты боюнча 9-орунда калууда. Чындыгында бир топ аркада калганыбыз боюнча бир топ иш-чараларды иштеп чыгып атышат. Атабыз жеринде жергиликтүү уюмдар дагы жардам берет бизге. Алар материалдык жактан жардам берсе, жеринде мектептер, ошондой эле райондук билим берүү бөлүмдөрү олимпиадалык борборлорду түзүшүп, ошол олимпиадалык борборлор боюнча даярдык иштерин күчөтүп, бул баягы олимпиаданын көйгөйлөрүн чечүүнүн жолдору да. Коллегиялык жыйынга чогулган 7 райондун жергиликтүү бийлик, мекеме ишкана башчыларына каттуу талаптар коюлду. Ал эми салыкчылар менен мугалимдерге абалды оңдоо каттуу эскертилди. Коллегиялык отурумдун жыйынтыгы менен токтом менен ошо институттун жетекчисинин кызмат абалын кароо боюнча билим берүү министрлигине сунуш беребиз. Ал боюнча сунуш беребиз. Салык кызматы боюнча туура айтасыз, сунуштар берилди, эскертүү боюнча. Бирок аны биз айтып кетпедим, оозеки кылып бердик. Эмне үчүн дегенде, бул биринчи квартал менен эле чектелбейт. Анткени былтыркы жылы көрсөткүчтөр салык боюнча жакшылуу болчу да. Эгер 6 ай аралыгында да бул тармакта иш оңолбосо, жетекчилерин кызматтан алуу сунушу айтылды. Зинат Ибраимова, Тайыр Амаджан уулу, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу. Бул күндүн алкагында топтолуп алынган жаңылыктар түрмөгү дал ушундай болду. Алдыда сиздер спорт жаңылыктары жана аба ырайы менен тааныша аласыздар. Амандашканча сак саламатта туруңуздар.
келиндер күрөшү боюнча Азиянын 3 жолку чемпиону атактуу кыргыз балбан кызы Айсулуу Тыныбекова убактысынын баарын 2020-жылы Токиодо өтө турган 32-жайкы Олимпиада оюндарына даярдык көрүүгө жумшайт. Бул тууралуу маалымат жыйында белгилүү болду. Спортчу өлкө, эл, машыктыруучу, федерация жана агенттик алдындагы жоопкерчиликти сезип тургандыгын, ошондуктан Лондон менен Риодогу Олимпиада оюндарынан соң бүт убакытты кийинки оюндарга даярдык көрүүгө жумшаарын маалымдады. Ошондой эле убактысынын баарын спортко гана арноого даяр экендигин баса белгиледи. Мамлекеттин алдында болгон жоопкерчилигим бар, ошондуктан мен болгон алдыда коюлган максатым, бир эле максатым бар, ошол Олимпиада оюндарында алтын медалды жаратканга. Ошондуктан Олимпиадага чейинки болуп жаткан эл аралык турнирлер, чемпионаттар бул мен үчүн дайындык катары эле өтөбүз. Нарын районундагы Жамбулак айылында Ташболот Абсалиевдин жаркын элесине арналган уландар арасында грек-рим күрөшү боюнча облустук турнир аяктады. Ага ат башы Нарын райондорунан жана Нарын шаарынан 150ге жакын атлет катышып, 12 салмак категориясында күч сынашты. Алардын жүрүшүндө жергиликтүү балбандар өзгөчөлөнүшүп, байгелүү орундардын басымдуу бөлүгүнө ээлешти. Ошондой эле Нарын шаарынын чеберлери да алардан кем калышпай татыктуу атаандаштардан болду. Дене тарбияга, спортко кызыктыруу максатында өткөзүп атабыз. Келечекте дагы бул эми биринчи жолкусу, келечекте дагы биз областтык деңгээлде мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша республикалык деңгээлде өткөзгөнгө аракет кылып атабыз. Бул жерде эми ар бир весте өздөрүнүн весинде областка чыккан, керек болсо республикага чыккандагы балдар азыр келип атат. Ат башыдан келди, Нарындан келди.